Жалал Абад облусунда акысыз бериле турган дарылардын сатылып жатканы аныкталган. Маалым болгондой, Сузак райондук ооруканада бейтаптар мамлекет тарабынан акысыз берилүүчү айрым дары каражаттарын өздөрү сатып алышат. Мындай мыйзам бузууларды Акыйкатчы институтунун кызматкерлери аныктаган. Атайын тизмелери бар, дары-дармектелеринин кайсылары бекер берилиш керек, кайсы дарылар, кайсы дары-дармектер жарымын төлөш керек. Ошол тизмелер бар. Ошол тизмеге кирген дарылар албетте бекер берилиш керек же жарымын төлөш керек. Бул мыйзамдын талабы, мыйзамды аткарбай атышкандан кийин бул мыйзам бузуу. Булар боюнча дагы актылар түзүлүп, министрликке, фондко жөнөтүлүптүр. Ал эми Тогуз-Тороо районундагы ооруканаларда мөөнөтү өтүп кеткен дарылар табылган. Учурда жабыркагандар аныктала элек. Эгер аталган дары-дармектен олуттуу зыяны байкалса, Акыйкатчы институту тиешелүү органдарга кайрылмакчы. Ошондой эле дары-дармекти көзөмөлгө алууга милдеттүү болгон медициналык мекемелердин да жоопкерчилиги каралары айтылды. Тогуз-Тороо аймактык ооруканасында дагы ушул адамдын ушул укуктары, медициналык тейлөөгө укуктары бузулган фактылар аныкталды. Демек, бул жерде граждандык же дисциплинардык жоопкерчилик болот. Дисциплинардык жоопкерчиликке ошол аймактык оорукананын жетекчиси күнөөлүүлөрдү тартыш керек, жумуштан айдаш керек. Бул мындай оңой эле тартип бузууга кирбейт да, бул олуттуу тартип бузууга кирет. Ал эми калк арасында да учурда дары-дармектин баалары кымбаттап жатканы айтылууда. Баасы боюнча эми көтөрүлдү, бүт эле нерсе көтөрүлдү го. Ошондой эле көтөрүлдү. Кандай аптекаларга кирип көзөмөлдөш керек, кандай болуп атат дарынын баалары. Мисалы үчүн мына бизге окшогон пенсионерлер эч жеткизе албайбыз да. Өзү 5000 пенсия алабыз. Дары-дармегибизге жетпейт. Азыр не только дары-дармектин бардык эле нерселер кымбатчылык болуп атат го. Дары-дармектер кымбат эле дагы эле. Азыр деле кымбат. Арзандар өзү жок. Ал арада дары-дармек тармагын жөнгө салуу аракеттери көрүлө баштады. Бул багытта кечээ 18 октябрда атайын кеңешме өткөрүлдү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы, ошондой эле фармацевтикалык компаниялардын өкүлдөрү катышкан. Мында дары-дармектин баасынын элге жеткиликтүү деңгээлге жеткирүү тапшырмасы коюлду. Ташиев дары-дармектин баасына, фармацевтикалык бизнестин көйгөйлөрүнө, анын ичинде медикамент аткезчилигине, мамлекеттик жөнгө салуучу органдардын бюрократиялык тоскоолдуктарына тийиштүү маселелерге токтолду. Кеңешменин жыйынтыгында дары-дармектин рыноктук баасын түзүү ыкмаларын кайрадан карап чыгуу, эл үчүн өтө маанилүү дары-дармектин баасын төмөндөтүү чечими кабыл алынды. Кыргызстанда дары-дармектердин тизмеси жаңыртылды. Жаңы тизмеде мамлекет баасын жөнгө салган 42 дары бар. Аталган дарылар өлкөнүн бардык аймагында эми белгиленген баада гана сатыла баштайт. Акылай Карабаева, Аскар Мамайтсаков, Регион.